Саламатсыздарбы? Математика сабагын өтөбүз. Бүгүнкү числону жазабыз. 4-сентябрь. Күнгө жума. Класс иши. Өтө турган темабыз геометриялык фигуралар айырма. Сабагдын максаттары геометриялык фигуралар менен таанышасыңар. Айырманын келип чыгышы жөнүндө билимдериңерди тереңдетесиңер. Кабыл алууңар, эске сактооңор калыптанат. Айлана чөйрөгө, байкоо жүргүзүүгө тарбияланасыңар. Китебиздин 17-чи мисалын карайбыз. 3 маселе берилген. А, Б, В. Окуйсуңар. Эртең менен гараждан 5 автобус чыкты. Түштө дагы 2 автобус чыгып кетти. Гараждан бардыгы канча автобус чыгып кетти? Жаасын чыгарабыз. 5 автобуска 2 автобусту кошобуз. Барабар 7. Маселенин аягына сөз түрдө жообун жазабыз. Кыскартып эле Ж деп коебуз. Жообу гараждан бардыгы 7 автобус чыгып кетти. Бысын окуйбуз. Гаражда 8 автобус чыгып кеткенден кийин анда 5 автобус калды. Гаражда канча автобус бар эле? Демек 8 автобуска 5 автобусту кошобуз. Бардыгы 13. Жообу бардыгы 13 автобус бар эле. Кийинкиси Бсы. Гаражда 13 автобус бар. 5-өө рейске чыгып кетти. Балдар, бул маселенин аягына биз суроо беришибиз керек. Гаражда канча автобус калды? Окей. Кемитүү амалы менен чыгарабыз. Бсы 13 автобустан 5 автобусту алабыз. 8. Жообу гаражда 8 автобус kaldı. Дептерибизге 17-ci misal деп, мынакей кызыл өң менен белгилеп койдум. Сулуу таза кылып жазабыз. Кийинки мисал 18-ci misal. Геометриялык фигуралардын атын ата. Мынакей сүрөттө көрүп турабыз. Биринчи бул көк түстөгү кесинди. Жашыл 3 бурчтук, 4 бурчтук, кызыл, көк 3 бурчтук. Эми буякта окуйбуз. 4 бурчтуктун башка түрүн дептериңе сыз. 4 бурчтуктун. Силер дептериңерге 18-ci misal деп карандаш менен сызабыз. Түз кылып. Мынакей мен сызып атам. Сызгыч менен сызасыңар. 4 бурчтук. Эмне үчүн 4 бурчтук деп аталат? Анткени 4 бурчтуктун 4 бурчу бар, 4 жагы бар. Окей. Биринчиси, экинчи бурчу, үчүнчү бурчу, төртүнчү бурчу. Жактары биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Эмне үчүн 3 бурчтук деп аталат? Анткени 3 бурчтуктун 3 бурчу, 3 жагы бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү. Мынакей жактары биринчи, экинчи, үчүнчү. Дептериңерге 18-ci misal деп жазып, анын астына сызгыч менен сызасыңар түз кылып. 4 бурчтукту. Кийинки мисал балдар, 19-ci misal. Эң чоң бир орунду санды жаз. Эң чоң бир орунду сан. Бул 9. Мынакей 9. Ал кайсы сандан кичине? 10 санынан кичине. Эң кичине бир орунду сан кайсы? Эң кичине бир орунду сан, мынакей 0. Bunu da 19-ci misal деп астына жазып койсоңор болот. Кийинки мисал номер 20.
8 алу 2 barabar 6. Bunu arganda alып okusak bolot. 8'den 2'ni alsak 6. 6 bu 8 menen 2'nin ayırması. Bunda 8 kemi 3'ü alemi 2 kemi 3'ü 6 6 ayırma. 5 alu 3, 10 alu 1, 8 alu 7 misallarında kemi 3'ü, kemi 3'lerdü ata ayırmalarını tapacağız. Demek sizler 20. misal defterlerine şu misalları da yazıp ayırmasını tavasınlar. Belirlep koydum. Bunda 5 kemi 3'ü, 3 kemi 3'ü çıkarasınlar, ayırmasını tavasınlar. 10 kemi 3'ü, 1 kemi 3'ü, 8 kemi 3'ü, 7 kemi 3'ü. Defterimizge sulu taza yazabız. Keyinki misal 21. misal. Bunu da azırkıdagı bile tabız. Koşuluçulardı, gemitüçülördü atap, summa cana ayırmalardı tap. Summasın cana ayırmasın tabız. Koşu olğanda summasın tabız. Alı olğanda ayırmasın tabasın arvalar. Bundağı defterimizge yazabız. Belirlep koydum. Keyinki misal 22. misal. Mesele okuyuz. Biz bala bakça üçün oyuncuktardı 10 koyun jana 5 jojo jasadık. Biz bardı kança oyuncuk jasadık. Gemiti menen çıkarılganday kılıp suroo koyuşubuz керек экен. 10 koyunga 5 jojonu koştuk. Bardığı 15 oyuncuk jasadık. Emi biz gemiti menen çağırganda kılıp suroobuzdu koyuşubuz керек. Biz koyun dep kı menen belgilep aldık. Alemi jojo bu jö. Koyun 10, jojo 5 bolsa anda jojonu koyunga karaganda kançaga az jasады. Çıkarabız. 10'dan alabız 5'ti. Barabar 5. Joğu 5 oyuncuğa az jasады. Bundağı defterimizge yazabız. Nomer 22. misal. Uyga tapşırma nomer 23. misal. Okuysunlar. 6 cm geçindi sız. 6 cm geçindi sızdık. Sızıştığı görüp jatasыңар. Аны 2 сантиметрге кыскартсак кандай кесинди келип чыгат? Амал жазып көрсөт. Biz 6 santimetre kesindi sızıp aldık. 6 santimetreden biz 2 santimetrede gemitemiz. Biz 2 jolu gemittik. 6'dan 1 alsak 5, 5'ten 1 alsak 4. Bu bizdin amalımız. Bundağı defterimizge yazabız. Anda mesela şunu menen sağız jыйынтыкталды. Саламатта болгула.